чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу бизге куткарылуу алып келип, Кудай белгилеп койгон бул динибиздеги жашоодо бир гана сизге кызмат өтөп, жакшы кабарды таркатып, жыйын ичинде кызмат өтүп, тил алчаак болуп жашай тургандай кылып, дайыма бизге жардам берип, биз менен чогуу болгонуңуз үчүн ыраазыбыз. Биз өтө алсыз адамдарданбыз. Бирок ошол алсыз жашообузду өз мойнуңузга алып, ар дайым бизге кереметтүү күчүңүз менен, ырайымдуу колуңуз менен жардам бергениңиз үчүн теңир ыраазыбыз. Бул саатта ыйык Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин кереметтүү ырайымыңызды даңкташ үчүн, бирге сөз угуу менен баарлашууда болуш үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен чогуу болуп, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды мол кылып төгүп берип, ар бир адамга керектелүүчү өз мол ырайымыңызды төгүп берип, керектелүүчү өмүр, өз күчүңүз менен күч кубат беришиңизди суранабыз. Кореядагы бардык жыйындар, дүйнөдөгү бардык биздин жыйындарды кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап, жакшы кабар үчүн жашап келе жаткан бардык бир туугандарга Кудай диниси жагында да, руханий жашоосунда да Кудай өз жардамыңыз менен чогуу болуп, бекемдешиңизге ишенебиз. Жакшы кабарды, сиздин сөзүңүздү көптөгөн адамдарга жеткирип жаткан биздин бардык бир туугандарга Кудай өзүңүз чогуу болуп, аларга акылмандыкты жана күч кубатыңызды төгүп берип, кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз жашаган адамдар боло турган болсо, Кудай өзүңүздүн ырайымыңыз менен чогуу болуп, бир дагы адам сизден алыстабасын. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат берип, биз жашай турган жашоону бизге ачыктап көрсөтүп бергениңиз үчүн бул саатта дагы сиздин эркиңизди туура кабыл алып, биз туура жашай турган жашоого Кудай өзүңүз үйрөтүңүз. Бул сөздү угуп, унутуп коюп эле тим болбостон, ар бир уккан сөзүбүздү жүрөктөрүбүздүн түбүндө сактап, жашообузда баардыгын аткаруу менен сизге баардык алкыштарды арнагандай бололу. Бул саатта ыйык рухтун жетеги менен биз менен болушуңузду суранып, Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз. 손길로 인도하네
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Эфестиктерге 2-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм. 2-бөлүм 11-аяттан баштап 13-аятка чейин окуйбуз. Эфестиктерге 2-бөлүм 11-аяттан 13-аятка чейин окуйбуз. Ошондуктан эстегилечи, бутпарас болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан сүннөтсүздөр деп аталчусуңар. Ошол мезгилде силер машаяксыз элеңер, Исраиль коомчулугунан четтелгендер элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чогуучун элеңер. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана кудайсыз элеңер. Бир кезде алыс болгон силер Машаяк Ыйса аркылуу, Машаяктын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар. Анан 19-аятты да окуйбуз. 19. Демек силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Ушуга чейин окуйбуз. Мурунку жумада жогорудан төрөлгөн адамдардын жашоосу эмне экендиги жөнүндө сиздер менен үйрөнүп келгенбиз. Жогорудан төрөлгөн руханий жашоо бул Теңирдин ичиндеги жашоо деп сиздер менен окуп үйрөнгөнбүз. Андан кийин жакан 15-бөлүмдө жазылгандай 3-аяттан 5-аятка чейин силер менин сөзүм аркылуу тазартылыңар, менин ичимде болгула дейт Ыйса, ошондо мен силердин ичиңерде боломун. Куткарылган адамдарга менин ичимде болгула деп ал буйрук катары айтат. Теңирдин ичинде болуу ал эмне экендиги жөнүндө биз кененирээк ошону үйрөнүшүбүз керекпиз. Куткарылуудан кийинки биздин руханий жашообуз Теңирдин ичиндеги жашоо деп аталат. Ыйса Машаяк айтып кеткендей, мен сабакмын, силер болсо бутактарсыңар деп айтып кеткен. Атам болсо ошол жүзүмдү өстүрүүчү жүзүмчү деп айтылат. Израиль жергесинде дагы жүзүм дарагын көп багышкан, өстүрүшкөн. Ыйса Машаяк өз сөздөрүн айтканда ар бир адамдар жөнөкөй сөздөр менен бардык адамдар түшүнө тургандай кылып, мисал катары же болбосо үлгү катары айтып кеткен эле. Ошол себептер менен жүзүм дарагы жөнүндөгү үлгүнү айтып кеткен. Качан бутактары ошол сабактын ичинде болгондо гана куткарылган адамдар бутактары болуп, анан ошол сабакка байланышканда гана алар өз жемишин алып келишат. Бул өтө туура айтылган сөздөр. Бутактар жемиш алып келебиз деп аракет кылуунун кереги жок. Анткени бир гана сабакка байланыш болсо ошол жетиштүү болот. Анткени сабакта болгон күндө гана аларга керектелүүчү тамыр аркылуу бардык витаминдер же болбосо керектелүүчү азыктарга ээ болот. Ким менин ичимде болсо,
мен анын ичинде болсом ал көп жемиш берет деп айтылат. Бул өтө жөнөкөй табигый көрүнүш деп айтылат. Кандайча болгон учурда биз теңирдин ичинде боло алабыз. Сабакка жабышып байланышта боло алабыз. Мурунку жумада дагы жүзүм дарагы жана анын бутактары жөнүндө мен силерге айтып кеттим эле. Андан сырткары Ыйса Машаяк ал бир дененин башы, биз куткарылган адамдардын баардыгы бир денени түзөбүз деп. Андан сырткары жакан 10 бөлүмдө Ыйса биздин кайтаруучубуз, ал эми биз куткарылган адамдардын баардыгы анын короосундагы койлору деп дагы үйрөнгөнбүз. Куткарылуудан кийинки жашоодо мен эч качан жалгыз эмесмин, анткени мен куткарылган адамдардын ичинде бир коомдогу адамдын биримин. Ошондуктан бир короо, же болбосо бир коом, же болбосо бир дене деп дагы түшүндүрмө берилет. Коом, ал бир коомдо адам жалгыз боло албайт. Ыйык жазууда айтылганда ошол коомду башкача сөз менен жыйын деп да аталат. Грек тилинен алынганда экклесия, бөлүнүп алынган коом. Кудай өзүнө чакырып алган адамдардын коому, жамааты деп айтсак болот. Асман падышачылыгына барыш үчүн, Кудайга кызмат өтөш үчүн, Кудайдын иштерин аткарыш үчүн бөлүнүп алынган, чакырып алынган коом, же болбосо жыйын деп аталат. Жыйындын ичинде болуу бул ошол коомдун ичинде болуу. Эгерде адам бул нерселерди билбеген болсо, руханий жашоодо ал жашай албайт. Куткарылуудан кийинки эң биринчи биле турган нерсеси ал жалгыз эле мен куткарылбастан мага окшогон бир ишеним менен, бир сүйүүгө ээ болгон, бир үмүткө умтулган адамдардын баардыгы менен чогуу бир коомдо руханий жашоо менен жашай тургандыгыбыз жөнүндө билишибиз керекпиз. Анткени биз умтулган максатыбыз бир. Ыйса өзү иштеген иштерди көрө ала турган коомдогу адамдарбыз. Биз ошол коомдун ичиндеги жайгашкан адамдарбыз. Качан ошол коомдун ичинде болгондо гана Кудайдын ырайымына жана мол батасына ээ боло алабыз. Кудайдын үйрөтүүсүнө, сөзүнө ээ болуубуз менен улуу жана толгон Кудайдын сүйүүсүнө ээ боло алабыз. Куткарылган адамдар менен чогуу баарлашууда бир боло алабыз. Ал баарлашуу адамдык ойлор, адамдык жакындык менен эмес. Биринчи жакан, 1-бөлүм 3-аятта биздин мамилебиз Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле деп айтылат. Бул өтө кооз, керемет сөздөр, таң калыштуу сөздөр. Ошондуктан бул коомдун ичинде болуу, Теңир менен чогуу болгон баарлашуу же болбосо мамилебиз бул руханий жашоо деп аталат. Куткарылууга ээ болдум, эми болду, мен өз алдымча жакшы жашоо менен аракеттенип, тырышчаактык менен жашайм деген болсо, андай ой менен ойлонуунун дагы кереги жок. Анткени бутак сабактан бөлүнүп кала турган болсо, ал эч качан жемиш бере албайт. Же болбосо бутак сабактан азырап калса, ал куурап жок болуп калат. Ошондуктан мурунку жумада да биз 1-Коринтуктар 12-бөлүм 12-13 аркылуу куткарылган адамдардын баардыгы биригибиз бир денени түзөбүз деп айтканбыз. Римдиктерге 12-бөлүм 5-аятта дагы окшош мазмундагы сөздөр жазылат. Куткарылган биз ыйык рухтун жетеги менен биз биримдикке чакырылган адамдарбыз. Биздин башчыбыз болгон Машаякты артынан ээрчип, анын айткан сөздөрүн аткарып, бизге керектелүүчү мол ырайымга ээ болуп, Кудайдын сөзүнө үйрөнүшүбүз керекпиз. Башчыбыз кандай буйрук берсе, дене ошого так кызмат өтөп,
анын айтканындай кылышы керек болот. Башчыбыздын айткан бардык сөздөрүн же болбосо нерселерин бардык денебиз менен аткара турган күч дагы керектелет. Ыйык рух биздин ичибизде жашайт дагы, биздин башчыбыз бизге айткан сөздөрдү түшүнө тургандай кылып бизге ачык кылып түшүндүрүп берет. Жогорудан төрөлгөн машаякчылардын жашоосу көптөгөн адамдар ойлогондой элестеткендей бул динчил жашоо эмес, диний иш-чаранын негизинде эмес, жогорудан төрөлгөн адамдын жашоосу ыйык рухтун жетеги менен болушу керек. Жогорудан төрөлбөгөн адамдар эч качан коомдун бир мүчөсү боло алышпайт. Ыйык рухтун жетеги менен дагы жашай албайт. Ошондуктан эң негизги себеп биринчиден адам жогорудан төрөлүшү керек. Жогорудан төрөлгөндөн кийин Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигине үйрөнүшү керек. Ышая китеби 53-бөлүм 6-аятта жазылгандай, биз бардыгыбыз кайтаруучубуздан алыстап кеткен койлордой болуп адашып жүргөн адамдардан элек. Адашкан койлор деп айтылат. Бирок Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш-чыгачка кадалып, ошол адашкан койлорду издеп таап алды. Мисалы үчүн кайтаруучу койчуман бир коюн козусун жоготуп ала турган болсо, 99 койду таштап коет дагы, анан жоголгон козусун издеп табат дагы мойнуна салып көтөрүп келет. Биз Кудайды тапкан жокпуз. Кудай адашкан койлорго окшогон бизди өзү таап, бизди куткарып алды. 1 Петр 2-бөлүм 25-аятта биз буга чейин адашып жүргөн койлордой болчубуз. Бирок эми болсо жаныбызды кайтаруучуга жана коргоочуга кайтып келдик. Биздин кайтаруучубуз, биздин коргоочубуз болгон Теңирдин өзүнө кайтып келдик. Биздин Теңир бизди кайтара турган биздин кайтаруучубуз. Кайтаруучу өзүнүн койлорун багат, сактайт, жетектейт. Жакан 10-бөлүм 16-аятта жазылгандай, мен жакшы кайтаруучумун дейт. Элиндер болобу, бутпарастар болобу, бардыгын бириктирүүчү, кайтаруучу биздин Теңирибиз. Бул кызыктуу бир кандайдыр бир окуя жомок эмес, бул чынында реалдуу иштер. Анткени биздин Теңир биздин кайтаруучубуз, биздин коргоочубуз болду, бизге дайыма жардам берүүчү болду. Ошол нерсени биз билишибиз керекпиз. Бүгүнкү биздин темабыз Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин дагы кененирээк үйрөнөлү деп турабыз. Эфестиктерге 2-бөлүмдө 11-аяттан баштап карасак, Эфес жыйыны, бул кат эфестиктерге жазылган. Эфес жыйыны булар бутпарастар болуп саналышат. Ал эми элчи Павыл ал жүйүт катары куткарылган адам болуп саналат. Эфестиктер алар бутпарастар катары жакшы кабарды угуп, элчи Павыл аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдар болушту. Эфестиктерге 2-бөлүм 11-аятты карасак, ошондуктан эстегилечи. Бир кезде кайсыл убакытты билдирет? Куткарылууга чейин бутпараст болуп төрөлгөн силер. Бул жүйүттөр же болбосо бутпарастар деп руханий жактан эмес, диниси жагынан. Бутпарастар Кудайдын тандап алынган эли эмес болуп саналышат. Жүйүттөр Кудайдын тандап алган эли болуп саналат. Бул дини жагынан чоң айырма деп айтсак болот. Чындыгында Израиль элин Кудай өзүнө тандап алган. Израиль эли аркылуу
Кудай өзү кандай Кудай экендигин, Кудай өзүнүн керемет күчүн далилдеш үчүн, адамдарга жеткириш үчүн, Кудайдын сөзүнө тил алган адамдар кандайча батага ээ болуп, тил албаган адамдар кандайча жазага тартыла тургандыгы жөнүндө Израиль элинин тарыхы аркылуу бизге көрсөтүп берген. Израиль элинин тарыхын карап көрө турган болсок, тил алчаактын ордуна алар тил албастык кылып, жыйынтыгында Ыйса Машаяктан баш тартуудан өздөрү жашаган жеринен кубаланып чыгарылып, 2000 жылга чейин алар жазага тартылып, кыйынчылык жашоону баштарынан өткөрүшөт, өтө өкүнүчтүү окуяларды көрүшөт. Бутпарастар Израиль элине салыштырмалуу Кудайдын тандалып алынган эли болбосо дагы, алар бутпарастар болгонуна карабастан, буга чейин алар дагы кудайсыз, үмүтсүз жашап келишкен. Жада калса бутпарастарда жаны барбы деген алардан баш тарткан окуялар дагы болуп өткөн. Бирок куткарылууга чейин биз бутпарастар же болбосо жүйүттөр, алар сүннөткө отургузулгандар деп Кудайга таандык эл болуп саналышкан. Ал эми бутпарастар сүннөтсүздөр деп аталышкан эле. Ошол учурда силер Машаяктан сырткары элеңер, Израиль коомчулугунан четтелген элсиңер, элдерден болчуңар элек. Убадаларга чоочун элеңер. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана кудайсыз элеңер. Мисалы үчүн бир үйдө же болбосо бир ишканада чоочундарга кирүүгө болбойт деп жазылат. Ал эмнени билдирет? Ошол үйдөгү адам же болбосо ошол ишкерлерден сырткары адам, чоочундар ал жерге кире албайт. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын берген убадасына алар чоочун элек. Бул дүйнөдө үмүтсүз жана кудайсыз эле. Жүйүттөр менен бутпарастардын ортосундагы 7 түрлүү айырма бар элек. Бирок бир кезде алыс болгон силер Машаяк Ыйса аркылуу, Машаяктын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар. Ыйса Машаяк аркылуу, Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу эми силер жакын болуп калдыңар. Эми жүйүт болуу, бутпараст болуу айырмасы жок эле. 19-аятта демек силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер. Кудайдын убадасына байланыштуу силер эми чоочун эмессиңер. Кудайдын элисиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер. Ыйык коомдогу адамдар болдуңар. Жогорудан төрөлгөн адамдарды ыйыктар деп аташат. Куткарылбаган адамды ыйык деп атоого мүмкүн эмес. Ыйыктар бул бөлүнүп алынган ыйык коомдогу адамдар. Ыйыктардын мекендештерисиңер. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта биздин мекенибиз асманда. Куткарылган адам асман падышачылыгына бара турган жарандыкка ээ болгон адам. Кореяда төрөлгөн адамдар автоматтык түрдө Корея жараны болуп саналышат, америкалыктар Америка жараны болуп саналышат, же болбосо Америкада көптөгөн убакыт бою жашаган болсо, ал америкалык жаран болот, жарандыкка ээ болот. Ошого татыктуу адам болот, укугу болгон адам болот. Эми куткарылган адамдар биз асман падышачылыгына бара турган жарандар болдук. Ошону сезе аласыздарбы? Америка деген иероглифти карай турган болсок, кооз деген иероглиф, андан кийин мамлекет деген иероглиф колдонулат. Мен Америкага 40 жолудан ашык барып келгем.
Америка чынында өтө күчтүү, бай өлкө жана бардык жагынан артыкчылыкка ээ болгон мамлекет. Бирок мындай карап көрсөң, Америка деле андай деле кооз эмес, мейли алардын жаратылышы кооз болсун, бирок аны көрүп биз кооз дебейбиз да. Корея деле мисал үчүн кооз Сеулда жашагым келет дейт. Сеулда жашагыңыздар келеби? Же Сеул ушунча коозбу? Мен мурун айылда жашап турганда кыштакта Сеулга кирип келе жаткан учурдан баштап эле аба башка экендигин мындай сезесиң. Анан батыраак өз кыштагыма кетсем экен деген ойлор пайда болгон эле. Бирок азыр көп жылдан бери Сеулда жашагандыктан ал нерсе байкалбай деле калды. Чындыгында Сеул андай деле кооз шаар эмес. Чоң бийиктеги имараттар, кечинде караңгыда ишке чыксаң бүт жарыктар орнотулган, кооз адамдын колу менен жаратылган. Бирок чынында андан дагы эң жакшысы, эң коозу бул биздин жашообуз бакытка ээби? Жакшы жашоодо жашап жатабызбы? Качан гана маанилүү иштер болуп өткөндө гана ошол жашоо кооз деп аталат. Америка деле ошондой. Чындыгында эң кооз мамлекет бул асман падышачылыгы деп ойлойм. Эң кооз жаратылган асман падышачылыгы түбөлүк бейиш. Өмүр дарагы дайыма өз жемишин алып келген, түрлүү гүлдөр гүлдөгөн жер. Ошол жерде биздин теңирибиз бар. Эң кооз бейиш. Эң кооз ошол бейиш менин мекеним болуп калды. Куткарылууга ээ болорубуз менен, жогорудан төрөлөрүбүз менен, Кудайдын балдары болорубуз менен автоматтык түрдө биз асман падышачылыгына бара турган жарандар болдук. Ошол өз мекенибизге бара турган адамдар болдук. Бардыгыбыздын аттарыбыз өмүр китебине жазылган болдук. Иммиграция дагы бүттү, виза дагы даяр болду. Эми биз бир гана өз мекенибизге кайта турган убакыт калды. Ошондуктан куткарылган адамдардын бардыгы кош жарандуулукка ээ. Мисал үчүн Америкадан төрөлгөн болсо, Американын жараны болуп саналат. Монголиялыктар Монголия жараны. Ошол эле учурда жогорудан төрөлгөн адамдар асман падышачылыгына бара турган визага ээ, же болбосо жарандуулукка ээ болгон. Түбөлүк бейишке барчу адамдар болдук. Канаданын Торонто шаарындагы элдик жыйындын пастору Освальд Джеймс Смит жазган китептердин бирөөсү мындай деп аталат. Менин дагы эсимде ошол менин эң сүйүктүү мекеним шаарым деген. Менин эң сүйүктүү мекеним. Ал мекен менин дагы мекеним. Бүт куткарылган адамдардын сүйүктүү мекени болуп саналат. Бардык адамдар, жогорудан төрөлгөн куткарылган адамдардын бардыгы эми биз Кудайдын эли, мекендештери болуп калдык. Бул сөздөр өтө керемет. Анткени элестетип көрсөңүздөр, биз бейишке барчу бейиштин жарандары болдук. Куткарылган адамдар дагы албетте өлүмдөн коркушат, өлгөндө кайгырышат, азап тартышат. Бул дүйнөдө эмне үчүн? Анткени убактылуу биз кайгыга батабыз. Бул үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен бул дүйнөдө ажырап калгандыгыбыз үчүн кайгырабыз. Бирок бейишке барабыз, ошону менен сооруну алабыз. Бул дүйнөдө узак жашагандан көрө батырактан бул дүйнөдөн кетип бейишке барып жашаганыбыз артык. Элчи Павыл дагы дайыма батырактан бейишке барсам экен деп каалап келген. Чынында куткарылган адам, жогорудан төрөлгөн адам болсо, бул дүйнөдөн кеткенден кийин ал үчүн өтө деле кайгырууну кереги жок.
Анткени бул дүйнөдө калган бир туугандары кайгыга батышы мүмкүн. 115 Забурда 6-аятта теңирдин көз алдында өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат деп айтылат. Аян китеби 14-бөлүмдө теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Анткени алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат, иштери алардын артынан барат. Эми түбөлүк тынчтыкта жашайт. Ошол тынчтыкка, түбөлүк бейишке умтулган адамдарыбыз. Эми биздин мекенибиз асманда. Филиппиликтерге 3-бөлүм 20-21 аяттарды карасак, эми биздин куткаруучубузду Машаякты күтүп жатабыз. Анткени Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде бизди алып кетиш үчүн келет. Ал келген учурда биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртөт да өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биз бул денеде түбөлүк бейишке бара албайбыз, түбөлүк бейиште жашай албайбыз. Анткени Кудайдын өзүнө окшош даңктуу, руханий, өзгөрүлбөй турган, оорусу жок, кыйынчылык жок денеге айланып туруп, андан кийин бизди алып кетет. Кудайдын падышачылыгына барабыз. Ошону сезип жатасыздарбы? Сүйүнөсүздөрбү? Же жокпу? Маскаларды кийип алып айтканыңыздар мага угулбай жатат. Ошол мекенди бизге берейин деп бизди куткарып алдык. Андан сырткары биз Кудайдын эли болдук. Кудайдын эли деп айтылат. Бул кыска сөздөрдүн ичинде өтө маанилүү сөздөр. Кудайдын эли бул Кудайдын үй бүлөсү дегенди билдирет. Кудай биздин атабыз болуп калды. Ыйса дагы бизди бир туугандарым деп айтуудан уялбаймын дейт. Кудайдын эли, Кудайдын үй бүлөсү. Мисалы үчүн, падышанын үйүндө төрөлгөн бала, ал ханзаада болот. Биз дүйнө жүзүн жараткан жаратуучунун балдары болдук. Ал биздин атабыз болду. Силер мындайча сыйынгыла, асмандагы атабыз деп. Жаратуучу Кудай, асман менен жерди башкаруучу Кудай, ыйык, даңктуу Кудай эми биздин атабыз болду. Биз анын баардык балдары болдук. Кээ бир адамдар айтат, Кудайда балдары кыздары деп айтты эле. Эмне үчүн кыздары жөнүндө айтылбайт, балдары деп эле айтылат. Анткени ыйык Кудайдын бейишинде эркек аял деп бөлүнбөйт. Андай болсо жөн эле эркектер гана бейишке барабы? Жок, андай эмес. Аял менен эркек жок экендигин айырмалап түшүндүрүш үчүн, баардыгыбыз Кудайдын мураскорлору, мурасчылары экенибизди түшүндүрүш үчүн анын балдары деп айтылат. Кудай менен чогуу даңкка ээ боло турган анын мурасчыларыбыз. Ошондуктан Кудайдын үй бүлөсү деп аталат. Азыр албетте анын баардыгын биз түшүнө албайбыз, сезе албайбыз. Бир аз бизге сезилиши мүмкүн. Азыр менин өзүм денедеги бир туугандарым өтө мага жакын, аларды жакшы көрөм, кыйбастык менен мамиле кылам. Bir атадан, bir энеден төрөлгөн балдар кан суудан коюу деп айтылат. Кээ бир учурда урушабыз, талашабыз, бирок бир көйгөй жаралып турган болсо, бир туугандардын баары биригет дагы бири-бирине жардам беришет. Анткени бизди баардыгыбыз бир кан байланыштырып турат, өмүр байланыштырып турат. Куткарылган адамдар дагы бир Ыйсанын ичинде бир туугандарбыз. Биздин бир кан байланыштырган бир туугандарбыз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда куткарылган адамдарга салыштырмалуу өзүбүздүн денебиздеги бир туугандарга жакыныраактай сезилет. Аларды жакшыраак көрөбүз. Эмне үчүн анда жыйындын ичиндеги бир туугандарга жакын боло албайбыз. Аларды ушунчалык сүйө албайбыз. Бир туугандарды дагы сүйүшүбүз керекпиз.
Жакан 13-бөлүм 34-аятта силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Ыйса Машаяк бизди кандай сүйгөн болсо, Атам мени кандай сүйсө, мен силерди ошондой сүйөм. Силерде менин сүйүүм болсун. Бизди канчалык деңгээлге чейин сүйдү. Өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн бергенге чейин. Ошол эле сүйүү менен Ыйса бардыгыбызды сүйдү. 1-Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай экендигин биз билдик. Эми бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Өзүбүздүн бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды бергенибиз туура болот. Анткени Ыйса Машаяк биз үчүн өз жанын бергендей эле, биз дагы эми бир туугандарыбызды кандайча деңгээлге чейин сүйүшүбүз керекпиз. Алар үчүн өз жаныбызды бергенге чейин барышыбыз керекпиз. Бул албетте өзгөчө нерсе эмес, боло турткан нерсе. Ошондуктан сөзүбүзчө тилибиз менен эмес, ишибиз менен чын жүрөгүбүздөн сүйөлү деп бизге Кудайдын сөзү айтып турат. Бирок эмнегедир бул сөз биздин жашообузда аткарылбайт. Өзүмдүн үй бүлөм үчүн, ата-энем үчүн, өзүмдүн күйөөм үчүн, аялым үчүн, же болбосо балам үчүн, кызым үчүн, сиңдим үчүн, байкем үчүн бардык нерсени аткарабыз. Бирок жыйын ичиндеги бир туугандарга андан дагы артык сүйүү болушу керек. Анткени Ыйса Машаяк бизди каны менен контөлө куткарып алгандыктан. Эмнеге деп ойлойсуздар? Анткени биз Ыйса Машаякты тааныйбыз, билебиз, бирок биздин билимибиз өтө алсыз экендигин түшүнүшүбүз керекпиз. Анткени жеткилең түрдө биз аны толугу менен таанып биле элекпиз. Мен бейишке барганда кандайча болот деп мындай ойлор келди. Бейишке барганда мына биздин үй бүлө бардыгыбыз бул жерге чогулгула. Бейишке барып өзүбүздүн үй бүлөбүздү издеп табабызбы? Менин күйөөм каякта, аялым каякта, балам каякта, кызым каякта, ата-энем каякта деп бейишке барып өз алдынча үй бүлөлөрүбүз менен бөлүнүп жашайбызбы? Куткарылбаган адамдар эмне болуп калат анда? Андай жок. Бейишке барганда кечирип коюңуздар, бирок адамдык сезим такыр жок жер. Азыркы бул дүйнөдөгү болгон адамдык сезим бейиште эч качан болбойт. Анткени мурункунун бардыгы өтүп кетти, азыр баары жаңы болду. Бейишке барганда биз Кудайды таанып билгенибиз дагы жеткилең болот. Биздин билимибиз дагы, руханий билимибиз дагы жеткилең түрдө болот. Кудайдын сүйүүсүн биз азыр сезебиз, билебиз. Бирок бейишке барганда Кудайдын бизге болгон сүйүүсү да ушунчалык жеткилең түрдө бизге жетет. Биринчи Корунтуктарга 13-бөлүмдү чөп ачалы. 1-Корунтуктарга 13-бөлүм 9-аят. Анткени биздин билимибиз чектелүү, пайгамбарчылыгыбыз да чектелүү. Биздин азыр билимибиз дагы чектелүү. Бул эмнени билдирет? Кичинекей эле нерсени бир бөлүгүн гана билебиз. Мисал үчүн, сокур адам бир пилди кол менен кармай турган болсо, денесин кармаганда бир чоң дубалдай катары сезет. Бутун кармаса болсо, бутун кармаса бул эмне деген столб деген, столба. Көзүн ачкандан, пил ушундай көрүнө турбайбы деп
Ошондой сыяктуу эле биз дагы азыр баардык нерсени чеги менен гана билебиз. Билимибиз дагы чектелүү. Кудайдын сөзүн айтканыбыз дагы жеткилең түрдө жеткире албайбыз. Акырындан чеги менен жеткирип жатабыз. Пайгамбарчылыгыбыз дагы чектелүү. Качан биздин руханий жашоодо өсө турган деңгээлге чейин жеткенде, жеткилеңдүүлүктүн убагы келгенде чектелүү нерселер жок болот. Кичинекей баланын билими менен окуучунун билими, чоң кишинин билими, же болбосо мугалимдин билими, же болбосо профессордун билими өтө бири-биринен айырмаланат. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөдө жеткилең билимге ээ болгон адам жок. Азыркы дүйнөдө көптөгөн адамдар баардыгын билебиз, билимибиз күчтүү деп айтып келет, бирок алар бала сыяктуудай ой жүгүрүшөт. Бирок ал баардыгы эле жакшы көрүнүш боло бербейт. Адамдын билими канчалык коопсуз экендигин билишибиз керекпиз, мойнубузга алышыбыз керекпиз. Бирок качан биз руханий жашообузда ээржеткенде 11-аятты карасак, мен бала кезимде жаш балача сүйлөп, жаш балача ойлонуп, жаш балача ой жүгүрчүмүн. Ээржеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Руханий жашоодо ээржеткенде сүйлөгөн сөзүбүз, ойлогон оюбуз, аткарган иштерибиз кичинекей кезибизде жаш баланыкындай элек. Ал эми руханий жашоодо бир деңгээлге жеткенде эмне үчүн бул сөздөр жазылат? Анткени 1-Кориндуктар 13-бөлүмдө сүйүү эмне экендиги жөнүндө далилдейт. Ал адамдык сүйүү эмес, Кудайдын улуу сүйүүсү. Бир сөз менен айтканда, Машаяктын инсандык сапатын чагылдырат. 1-Жакан 4-бөлүм 16-аятта Кудай сүйүү. Кудайда сүйүү көп деген жок. God is love. Кудай сүйүү. Кудай сүйүүнүн негизи деп айтылат. Ошондуктан Машаяктын инсандык сапаты, ал адамдын бейнесин кийип бул дүйнөгө келген. Ыйсанын аткарган иши аркылуу, Ыйсанын өлүмү жана кайра тирилүүсү аркылуу Кудайдын жеткилең сүйүүсүн бизге далилдеди. Ошол сүйүүнү таанып билгенибиз дагы руханий жашообузда жаңы жаш бала болгон учурда көп нерсени таанып биле албайбыз. Мисалы үчүн кичинекей бала өз жаш кезинде апасынын сүйүүсү канчалык улуу экендигин ал түшүнүп далилдейт. Асмандан дагы бийик, деңизден дагы терең апанын сүйүүсү деп ырдайт, жаттайт, бирок үйгө келгенде апасынын сөзүн угабы? Апасын таарынтат, тил албайт. Кичинекей эле мындай бир деңгээлде гана билет апасынын сүйүүсүн. Бирок ошол бала кичине чоңойгон сайын эненин сүйүүсү канчалык улуу экендигин түшүнө баштайт. Өзү үйлөнгөндө, күйөөгө чыкканда, өзү бала төрөгөндө ата-энесинин сүйүүсүн көп түшүнө баштайт. Балдар ата-энесин канчалык сүйбөсүн, бирок ата-энеси баласын сүйгөндөй ал сүйүү менен сүйө албайт. Бир аз эле туура эмес болуп калса, өзүн төрөп чоңойткон ата-энесине акарат келтирет. Анан сүйлөнүп баштайт. Мен эмне үчүн төрөдүң эле? Мага эмне кылып койдуң эле? Деп урушуп баштайт. Же андай болбойбу? Силердин араңарда андай адам жок болсо, албетте ал жакшы нерсе. Мен дагы атамдын сүйүүсүн көп деле эстей албайм. Апамдын сүйүүсүн
ушунчалык улуу сүйүү экендигин мен өтө жакшы түшүнөм. Бирок апамдын сүйүүсүн актай албагандыгым үчүн жүрөгүм дайыма ооруйт. Биз Кудайды сүйөбүз деп айтабыз, Кудайды билебиз деп айтабыз. Бирок Кудайдын бизге болгон сүйүүсүнө салыштырып көрө турган болсок, биздин сүйүүбүз Кудайга болгон сүйүү ушунчалык аз экендигин түшүнөбүз. Кудайдын ырайымын кандайча биз актай алабыз? Эгерде Кудайдын ырайымы ушунчалык чоң боло турган болсо, менин Кудайга болгон сүйүүм кичинекей мындай эле гана. Кудайдын уулу айкаш жыгачка кадалганга чейин барды бизге өз жанын бериш үчүн. Эми биз Теңирибиз үчүн өлбөсөк деле мейли, өлгөнгө чейин, аягына чейин Кудай үчүн кызмат өтөп жашасак кандай сонун болот эле. Өзүбүздүн убактыбызды дагы биз Кудайды да сүйөбүз, ошол эле учурда дүйнөнү да сүйөбүз. Кудайды да сүйөбүз, менин өз балдарымды дагы сүйөм. Үй бүлөмдү дагы сүйөм. Биз Кудайга болгон сүйүүбүз өтө алсыз. Бирок биз руханий жашоодо эр жеткен сайын Кудайдын сүйүүсүн көбүрөөк түшүнө баштайбыз. Кудайдын сүйүүсү менен менин жүрөгүм толгон болот. Элчи Павыл айткандай, 2-Корунтуктар 5-бөлүм 14-аятта Кудайдын Машаяктын сүйүүсү бизди бекемдейт. Мен Кудайдын сүйүүсүнө байландым. Элчи Павыл өмүрүнүн аягына чейин Кудайдын сүйүүсүнө байланып жашаган адамдардын бирөөсү эле. Элчи Павыл айтат, мен эр жеткенде балалык көз караштарымды калтырдым. Элчи Павыл чынында ал эр жеткен, руханий жашоодо эр жеткен адам эле. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адам эле. Мен өзүмдүн денемде Ыйсанын жараатын алып жүрөм. Ыйсанын жарааты эмнени билдирет? Ыйсанын колу айкаш жыгачка кадалган, анын кабыргасы Аян китеби 1-бөлүмдө айтылат, мен тирүүмүн, өлгөн элем, бирок мен тирүүмүн. Түбөлүккө тирүүмүн. Ким үчүн? Биз үчүн кайрадан тирилген Ыйса Машаяк өзүнүн айкаш жыгачка кадалган колдорун көрсөтөт. Шакирттери Ыйсаны көрөөрү менен шектенген ойлорунун бардыгы жоголушат. Ыйса Машаяктын сүйүүсүн жеткилик түрдө таанып билишет дагы, анан Ыйса үчүн жашайбыз деп чечимге ээ болушат. Машаяктын сүйүүсү үчүн жашап өлүшкөн. Эмне үчүн? Анткени алар Ыйсаны ушунчалык сүйгөндүктөн. Машаяктын сүйүүсүнөн ким бизди ажырата алат? 1-Корунтуктар 13-бөлүм 12-аят. Азыр биз күңүрт күзгүдөн көргөнсүп даана көрө албай жатабыз. Кийин болсо даана көрөбүз. Азыр менин билимим чектелүү. Теңир мени кандай билсе, кийин мен баарын ошондой билип алам. Биз азыр күңүрт күзгүдөй көргөндөй болобуз. Илгерки күзгүлөр азыркыдай күзгүдөй болгон эмес. Бул сөздөр 1900 жыл мурун жазылган. Ошол учурдагы күзгүлөр эмнеден жасалган эле? Жезден. Жезди үңкүргө аябай мындай сүртүп, жакшылап тазалап, андан кийин мындай чагылдырышып, өз бейнесин көрө алышкан эле. Ал күңүрт эле, азыркыдай даана көрсөткөн күзгүдөй эмес. Азыркы күзгүлөр өтө даана көрсөтөт. Бирок кийин болсо, кийин кайсыл убакытты билдирет? Ыйса Машаякты жолуктурганда. Ыйса Машаяк келгенде биз бардыгын даана көрөбүз. Азыр дагы
Кудайдын сөзү аркылуу акырындан Ыйса Машаякты таанып билип жатабыз, аны көрүп жатабыз, андан кийин анын билимине ээ болуп жатабыз. Бирок Ыйса Машаяк келген учурда биз бардыгын даана көрөбүз, жеткилең түрдө. Биздин денебиз дагы даңктуу дене катары өзгөрүлөт. Азыр менин билимим дагы чектелүү. Азыр Ыйса жөнүндө мына кичине эле мынча эле билем. Бирок ошол күнү Теңир мени кандай билсе, кийин мен да баарын ошондой билип алам. Азыр кичинеден Ыйсаны таанып билип келе жатабыз. Ыйса Машаякты жолуктурган күнү Ыйса мени кандай билген болсо, мен дагы аны ошондой жеткилең түрдө биле алам. Же мен өзүм жакшы билемби? Жок. Матай 10-бөлүм 30-аятта силердин башыңардагы чачыңар дагы саналуу. Мен өзүм кирпигимди дагы санай албайм. Бирок Кудай биздин башыбыздагы чачтарыбызды дагы санап койгон. Бул эмнени билдирет? Мени ушунчалык ал жакшы билет. Менин бардык жашоомду, менин жүрөгүмдү, менин сапаттарымды бүт жеткилең түрдө билген Кудай. Кудай мени кандай билсе, мен дагы кийин аны ошондой эле жеткилең түрдө биле алам. Кудайдын сүйүүсү дагы жеткилең болот. Мен бүгүн эртең менен эрте туруп, ушул сөздү эстеп отуруп, анан кийин уйкум дагы келбей койду, уйкум ачылып кетти. Анткени күтүлбөгөн жерден ушул сөздөр оюма келди, эсиме келди. Анан ордуман тура калып, өзүмдүн кабинетиме отуруп алып, анан жаза баштадым. Биздин Кудайдын астына келген күнү, биз Кудай кандай бизди билген болсо, биз дагы аны жеткилең түрдө биле алабыз. Кудай мени кандай жеткилең сүйүү менен сүйгөн болсо, мен дагы ошол күнү, аны жолуктурган күнү жеткилең сүйүү менен сүйө алам. Анткени адамдык сүйүү жок болот. Бейишке барганда, азыр биз адамдык сүйүү менен сүйгөн сүйүү жок болот. Ал жүрөгүбүздү оорутабы? Жок. Ал өтө коопсуз. Адамдык сүйүү. Ыйсанын алдына келген күнү биз жеткилең түрдө аны таанып билебиз. Сүйүүбүз дагы жеткилең болот. 1-Корунтуктар 13-бөлүм бул сүйүү жөнүндө жазылган бөлүм. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн таанып билүү. Кудайдын сүйүүсүн билебиз, бирок канчалык деңгээлде биз билебиз. Жакан 21-бөлүм 15-аятта Ыйса кайрадан тирилгенден кийин Петрге келип айтат: Жунус уулу Шимон, сен бул адамдарга караганда мени көбүрөөк сүйөсүңбү? Эмне үчүн? Анткени буга чейин башка адамдардын бардыгы сенден качып кетсе дагы, мен эч качан сенден баш тартпайм деп айтып келген элек. Ошол сөздөрдү айткандан кийин шилекейи капканга чейин эле 3 жолу Ыйсадан баш тартат. Эмне үчүн? Кайраттуулугу жок болгондугу үчүнбү? Же өлгөндөн корккондугу үчүнбү? Жок. Биринчиден, анткени ошол учурда Ыйса Петр үчүн өлө элек убакыт элек. No, thank you. Мен сага аны уруксат бербейм. Дагы бир себеби. Анткени Петр адамдык сезим менен сүйгөн, шакирт катары өз устатын сүйгөн, өзүнүн эрки менен, өзүнүн жүрөгү менен. Ал сүйүү менен Ыйсанын артынан ээрчүүгө мүмкүн эмес. Качан гана Ыйса Машаяк айга чыгачка кадалып өлгөнгө чейин Кудайдын жеткилең сүйүүсүн таанып биле албайт. Мен бара жаткан жакка сен азыр мени ээрчип бара албайсың, бирок менин артымдан кийин барасың деп Ыйса жооп берет. Петр Ыйсаны канчалык сүйө тургандыгын ал
билген эмес. Бул кайраттуулук менен менин артымдан ээрчип бара албайсың. Кайрадан тирилген Ыйса эми Шимон Петр чынында бүт жүрөгү менен Ыйсаны сүйгөн, 3 жолу адан баш тарткан, бирок Ыйса ал Петрди кечирген. Ошол сүйүүнү Петр түшүнгөн, кабыл алган. Эми башкаларга караганда мен Ыйса теңир сени жакшы көрөм, сүйөм. Өзүмдүн ата-энемден дагы, балдарымдан дагы, бул дүйнөнүн бир нерсесинен дагы, өзүмдүн жашоомдон дагы сени артык сүйөм. Мен сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берет. Петр эми кандай сүйүү менен Ыйсаны сүйө тургандыгын ал таанып билдик. Мына эми чындыгында Ыйсаны сүйө ала турган сүйүүгө даяр болдук. Ыйса Машаяк айтып кеткендей, жакшы кабар таркатсак болду эле. Жакшы кабар таркатсак болду эле. Эмне үчүн сен үчүн өз жаныбызды беришибиз керек деп, мен сен үчүн өлдүм, эми сен дагы мен үчүн өлгөнгө даяр болушуң керек деп, Петр Римде жакшы кабар таркатып жатып, андан кийин айкаш-чыгаш ал дагы кадалып, башы менен ылдый өлтүрүлөт. Элчи Павыл дагы эмне үчүн, анткени Ыйсаны ушунчалык сүйгөндүгүн, сүйүүсүн далилдеш үчүн анан акырында башы алынып өлтүрүлгөнгө чейин Кудайдын сүйүүсүн бизге далилдеп берген. Биз ал нерсени азыр сезе албайбыз. Ыйса үчүн жашаганыбыз дагы жеткилең түрдө эмес, азыр Ыйса үчүн да жашайбыз, дүйнө үчүн жашайбыз, өзүбүз үчүн дагы жашаганга жетишебиз. Ыйсага кызмат кылабыз, бул дүйнөгө кызмат кылабыз, акчага кызмат кылабыз, нары бери олку солку болуп жүрө беребиз. Анткени биздин ишенимибиз ушунчалык коопсуз экендигин түшүнүшүбүз керекпиз. Бирок руханий жашоодо жеткенибиз менен Кудай бизди кандай сүйгөн болсо, биз дагы аны ошол сүйүү менен сүйө алабыз. Азыр биздин билимибиз чектелүү гана болсо, Ыйса Машаяк келген күнү биздин денебиз анын денесиндей даңктуу болот. Биздин билимибиз дагы, сүйүүбүз дагы баардыгы жеткилең түрдө болот. Бейишке барганда таарынбаңыздар, бирок биз өз үй бүлөбүздү аяктан издеп таппайбыз. Денебизге жакын адамдарды издебейбиз. Азыр бул дүйнөдө Ыйсанын ичинде жашап жатып, сүйгөн адамдардын баардыгын ошол учурда билебиз. Лука жазган жакшы кабар 16 бөлүм 9 аятта: өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Өтүп кете турган байлык бул дүйнөнүн байлыгы. Ошол байлыкты досторубуз үчүн жумшап, аларга куткарылуу алып келелик. Накыл сөздөр 19 бөлүм 6 аятта: белек берген адамга баары дос болот. Белекти бергенди жакшы көргөн адам, жүрөгү жөнөкөй адам, жумшак адам. Бергенди жакшы көргөн адам, ошол адамдардын айлана чөйрөсүндө достору дагы көп болот. Чыныгы достору курчаган болот. Биз бул дүйнөлүк досторду чогултушубуз керек эмес. Түбөлүк бейишке биз менен чогуу барчу досторду күтүшүбүз керекпиз. Биздин байлыгыбызды дагы, биздин убактыбызды дагы качан ошол досторубуз үчүн жумшаганда биз аларды чыныгы достор катары кабыл ала алабыз. Бирок бул дүйнөдө жашап жатып, мен куткарылууга ээ болуш үчүн ким жардам бергенин билбейбиз, эстебейбиз. Эмнеге билбейбиз? Пастор мага жакшы сөз айтып бергендиги үчүн
мен куткарылууга ээ болдум деп бир эле пасторду эстейсиңерби? Силерде ошол жыйынга элчитип келген бир туугандарды эстебейсиңерби? Ошол сиздер куткарылыш үчүн көптөгөн адамдар кызмат өтөп, кызмат кылып, силер үчүн канчалаган убакыт бою сыйынып жатышты. Миссионерлерди жөнөтүш үчүн миссионерлерге көптөгөн өз жардамын көрсөткөн бир туугандар миңдеген. Алардын баардыгын адамдар биле беришпейт, бирок Кудай баардыгын билет, көрүп турат. Бирок Кудайдын астына келгенде мен кандай аракеттерди жумшап жыйынтыгында адамдар куткарылууга ээ болгондугун жеткилең түрдө биле алабыз. Эгерде ошол бир туугандар мен үчүн сыйынбаган болсо, мен кандайча куткарылууга ээ болот элем? Пастор сөз айтып, миссионерлер жакшы кабарды таркатып, андан сырткары көптөгөн бир туугандар жакшы кабар үчүн биримдикте кызмат өтөгөндө гана чындыгында куткарылуу иши аткарылат. Адамдык сүйүү болбойт. Бул өтө чындык. Биринчи Корунтуктар 13-бөлүм 13-аятта эмне деп жазылат? Ал эми азыр үчөө бар: ишеним, үмүт, сүйүү. Бирок сүйүү баарынан жогору. Эмне үчүн мындай сөздөр жазылды деп ойлойсуз? Ишеним аркылуу куткарылууга ээ болдук. Куткарылуудан кийин дагы ишеним менен жашайбыз. Үмүт үчүн жашайбыз. Бирок бейишке барганда ишеним дагы бүтөт. Үмүт дагы аткарылгандыктан анын дагы кереги жок болот. Ал эми сүйүү түбөлүк бейиште дагы түбөлүк болот. Анткени ал жеткилең сүйүү, улуу сүйүү, түбөлүк сүйүү. Ошол күнү, ошол сүйүү менен Ыйсаны сүйөбүз. Ошол сүйүү менен бири-бирибизди сүйөбүз. Азыр кичине эле мынчалык эле билебиз, түшүнөбүз. 1-Жакан 2-бөлүм 15-аятта силер бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Ким бул дүйнөнү сүйсө, адамда атага болгон сүйүү жок. Эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Анткени куткарылган адамдар Кудайды да сүйөт, ошол эле учурда дүйнөнү дагы сүйөт. Дүйнөдөгү болгон нерселер булар дене кумары, көз кумары, турмуш тиричиликтеги тегибердик. Сүйбөгүлө деп Кудай айтат. Бирок адамдар сүйүшөт. Ошол эле учурда Кудайды да сүйөт, дүйнөнү дагы сүйөт. Жакып китеби 4-бөлүм 5-аятта Кудай биздин ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт деген сөздү ойлоп көрүңүздөр. Биздин ичибизде болгон ыйык рух. Римдиктер 5-бөлүм 5-аятта Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Ыйык рух Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн бизге далилдейт. Сүйүүнүн оту менин ичимде азыр дагы күйүп, жалындап турат. Ыйык рух Кудайдын сүйүүсү менин ичимде жүрөгүмө төгүлгөндүгү жөнүндө азыр дагы жалындап күйүп тургандыгын көрсөтөт. 1-Петр 1-бөлүм 22-аятта силер рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңар тазаланып, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Чын жүрөктөн сүйгүлө. Канчалык от жалындап күйгөн сыяктуудай бири-бириңерди сүйгүлө. Кудайдын сүйүүсү менин ичимде бар экендигин билгенде, жаным тазаланган учурда, ошол от, сүйүү оту менин ичимде күйүп турат. Эми ошол сүйүү оту өчпөшү керек, аны өчүрбөшүбүз керек. Кудайга болгон сүйүүбүз, бир туугандарыбызга болгон сүйүүбүз. Бирок Кудайды дагы сүйөбүз, ошол эле учурда дүйнөнү дагы сүйөбүз. Бир туугандарга дагы сүйүүбүздү арнайбыз, бирок өз жаныбызды алар үчүн бергибиз келбейт. Эгерде алар менден бир нерсе талап кылса,
Мен дагы алардан талап кылам. Алар мени жек көрсө, мен дагы аларды жек көрөм, урушам. Ыйса андай кылган жокко. Аны урушканда ал үн чыгарган жок. Аны шылдыңдап жатканда дагы эч бир үн чыгарган жок. Өзүн шылдыңдаган адамдар үчүн тескерисинче сыйынып жатып, аларды соттоочу Кудайга тапшырды. Эмне үчүн биз андай кыла албайбыз? Анткени биздеги сүйүү өтө алсыз болгондуктан, бардык нерсени өз мойнубузга ала албагандыгыбыз үчүн. Бирок акырындык менен ишенимибиз эр жеткен сайын акырындык менен ишеним жашообузда кандайдыр бир деңгээлге жете турган болсок, билимибиз дагы жеткилең болот. Кудайга болгон сүйүүбүз дагы жеткилең болот. Жеткилең сүйүүдө боло турган болсок, канчалык сонун керемет болот. Анткени бейиште кайрадан көрө албастык уруш, талаш, бул дүйнөнүн убаракерчилик нерсеси жок албетте. Бир гана Кудайдын ырайымы, Кудайдын сүйүүсү, түбөлүк даңк, түбөлүк алкыш гана болчу. Ошол жашоодо биз түбөлүк жашайбыз. Эмне үчүн бул сөздөрдү сиздерге айтып берип жатам? Анткени биз эми Кудайдын эли болдук. Кудайдын ичиндеги бир үй бүлө болдук. Кудайдын үй бүлөсү бир өмүр аркылуу, сүйүү аркылуу биригет. Биримдикте. Биринчи Тимотейге 3-бөлүмдү чоң ачабыз. Биринчи Тимотейге 3-бөлүм 15-аят. Биринчи Тимотейге 3-бөлүм 15-аят. Чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Элчи Павыл Тимотейге сен Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүң керек экендиги жөнүндө айткан. Жыйынды Кудайдын үйү деп айтат. Үй бүлөдө атасынын аткара турган иши бар, апасынын аткара турган иши бар, байкеси, же болбосо иниси аткара турган иштер бар. Эң кичинекей кичүүсү эмне кылышы керек? Үй бүлөдө ата-энеси балдары үчүн, байкеси иниси үчүн аткара турган өздөрүнүн иштери бар. Ошондой эле жыйын, Кудайдын үйү болгон жыйын өзүбүздүн денедеги үй бүлөдөн дагы бизге маанилүүсү, баалуусу бул Кудайдын үйү болгон жыйын болуп саналат. Анткени жыйындан кетип калуу бул Кудайдын үй бүлөсүнөн кетип калуу. Мен өз алдымча жашайм деп. Андай болбошу керек. Жыйындын ичинде болуу, жыйындын ичинде жашаган адам аткара турган иштери бар. Ошондуктан Элчи Павыл айтат, Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүңдү билишиң керек. Кудайдын үйүндө үй бүлө жашайт. Эшикке чыгып көчөдө таалыкпастан эмгектенет, чарчайт. Анан үйгө келгенде, үй бүлөсүнө кайтып келгенде өзүнүн сүйүктүү үй бүлөсү бар. Соорунот, эс алат, сүйүнөт, кубанат, чарчаган нерсесинен бат эле алыстайт. Жыйында Кудай өзү бар. Бир туугандарыбыз бар. Ошондуктан Кудайдын үйү бул тирүү Кудайдын үйү. Чындыктын тиреги жана негизи. Жыйын ушунчалык керемет экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Еврейлерге 3-бөлүм 6-аятты дагы чоң ачабыз. Еврейлерге 3-бөлүм 6-аят. Еврейлерге 3-бөлүм 6-аят.
экрандан эмне үчүн көрсөтүп жатабыз? Батырактан ача албаган адамдар үчүн. Бирок колдон келишинче өзүбүздүн китебибизди ачсак өтө жакшы болот. Ал эми Машаяк анын үйүндө уулу катары ишенимдүү. Анын үйү болсо бизбиз. Эгерде кайраттуулугубузду жана мактанган үмүтүбүздү аягына чейин бекем сактасак, анын үйүбүз. Муса Ыйса Машаяк Кудайдын уулу катары ал ишенимдүү. Машаяк анын үйүндө уулу катары ишенимдүү. Биз бардыгыбыз Кудайдын үйү болуп саналабыз. Биздин үмүтүбүз, ишенимибизди аягына чейин бекем сакташыбыз керекпиз. Куткарылган адамдар өз ишенимин, сүйүүсүн бекем сактай алат. Аны эч качан бөлүп салбашыбыз керекпиз. Биз Кудайдын үйүбүз, Кудайдын үй бүлөсүбүз. Анткени биздин мекенибиз асманда. Биз Кудайдын эли болдук. Бул чындыкты эч качан унутпашыбыз керекпиз. Асман падышачылыгына умтулган адамдарбыз. Дагы бир жерде ачалы. Эфестиктерге 2-бөлүм 20-аят. Эфестиктерге 2-бөлүм 20-аяттан 22-аятка чейин окуйбуз. Силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Ыйса Машаяк өзү. Ошол таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн силер да рух аркылуу ошол таштын үстүнө курулуп жатасыңар. Бул жерде айтылат, силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар. Байыркы келишимдеги пайгамбарлар, жаңы келишимдеги элчилер пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар. Жыйында сөз аркылуу. Ал эми бурчка коюлуучу негизги таш Ыйса Машаяк өзү. Негизги таш Ыйса Машаяк. Биз Ыйса Машаяк аркылуу бардыгыбыз эми бир курулуп жаткан имарат. Теңирдин ыйык ибадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатабыз. Мисалы үчүн эки жактан кирпич көтөрүлөт дагы анан бири-бирине биригет имарат тургузуш үчүн. Мисалы үчүн өтө чоң көлөмдөгү имараттар бар. Имараттар бардыгы бири-бирине байланыш болуп турат. Кудайдын турак жайы болуу үчүн дагы Америкадагы жыйындар, Африкадагы, Европадагы, Кореядагы жыйындар кайсы жерде болбосун, көзгө көрүнбөгөн ошол ибадаткана катары бир бийиктикке келе жатышат. Корея, Сеулдагы жыйын, Пусандагы, Кванжу шаарындагы жыйын болобу. Биздин Кореяда 220 жыйын, дүйнө жүзү боюнча 78 мамлекеттин ичинде 870ден ашык жыйындар. Дагы көптөгөн, мындан сырткары көптөгөн жыйындар бар. Бирок Кудай өзү билет, бардыгын бириктирип Кудай өзү келе жатат. Теңирдин ичинде ибадатканасы болуп бийиктеп келе жатат. Байыркы келишимде жазылгандай, кол менен курула турган ибадаткана жок. Римдиктер 70-жылы Иерусалимдеги ибадатканы өрттөгөндөн кийин дүйнөдө бир дагы кол менен курулган ибадаткана калган эмес. Кээ бирлер чиркөө куруп, аны ибадатканага арноо аземи деп айтышкан. Бул албетте туура эмес.
Негизи ал имараттар тургузулган күндө дагы ал жыйын деп аталат. Куткарылган адамдар чогулуучу жыйын. Куткарылган адамдар эми бир ибадаткана болуп саналышат. Таштын үстүнө курулуп жатасыңар. Бул дагы да болсо бүтө элек процесс, улантылып келе жаткан процессти айтат. Куткарылуу иши уламдан улам аткарылып, Кудайдын ибадатканасы курулуп бүтө элек азыр улантылып келе жатат, бийиктелип келе жатат. Бул ибадаткана деген сөз дагы өтө жакшы маанидеги сөз. Анткени ибадатканада Кудай өзү чогуу. 1 Петир 2-бөлүм 4-аятты окуйбуз. 1 Петир 2-бөлүм 4-аят. 4-аят. 4-аятты биринчи окуйбуз. Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка, Машаякка жакындагыла. Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган жүйүттөр Ыйсаны айкаш-чыгачка кадашты. Бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү таш, өлүп калган таш эмес, тирүү таш. 5-аятта өзүңөр да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Ыйса Машаяк аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келүү үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Биз дагы эми жаңы тирүү таштар катары үй тургузалы. Ыйса Машаяк дагы тирүү таш. Ал эми куткарылган адамдар дагы ошол Ыйсага байланышкан тирүү таш болуп саналышат. Жогорудан төрөлбөгөн адамдар тирүү таш боло алышпайт. Рухий үй тургузулушу керек. Андан кийин Кудайга жага турган рухий курмандыктарды алып келүү үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Ибадаткананын ичинде ыйык кызмат кылуучу бар. Ибадаткана бул Кудайга табынуучу жер. Андан кийин Кудайга кызмат кылуучу кызматчылар бар. Кудайга жага турган рухий курмандыктарды алып келиш үчүн ыйык кызмат кылуучу болгула. Дагы бир жерде ачалы. 2 Корунтуктарга 6-бөлүм 16-аят. 2 Корунтуктар 6-бөлүм 16-аят. Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирүү Кудайдын ибадатканасыңар. Кудай мындай деген: алардын арасына жайгашып, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Биз тирүү Кудайдын ибадатканасыбыз. Ыйса Машаяк айткандай, алардын арасына жайгашам, алардын арасында жүрөм. Куткарылган адамдар Кудайдын ибадатканасы болуп саналат. Кудай биздин ичибизде болот дагы, биз аркылуу ал өз иштерин аткарат. Теңир азыр каякта? Тетиги тоонун чокусуна барганда гана аны жолуктурабызбы, сыйынганда? Жок. Же жыйынуучу жерлерге барып сыйынганда гана Кудайды жолуктурабызбы? Жок. Куткарылган адамдардын бир коомунда Ыйса Машаяк чогуу, Теңирибиз чогуу. Баштапкы жыйындар учурда мындай чоң имараттар жок болчу, андай тургузулган эмес. Биздин замандын 300-жылынан кийин гана католиктер чиркөөлөрдү кура баштаган, өзүнчө имараттар пайда болгон. Баштапкы жыйын учурунда куугунтуктарга ээ болуп, адамдар жашынып, ишенимде жашап келишкен, үйлөрдө чогулушкан, же болбосо тоолордо жайгашып, кээ бир учурда үңкүрлөрдүн ичинде
катакомбаларда ошол жыйын болуп саналган, ошол ибадаткана болуп саналган. Куткарылган адамдар ибадаткана болуп саналышат. Кудай эми алардын ичинде болом дейт. Бул нерсени дагы биз жакшы билишибиз керекпиз. Дагы бир жерде ачабыз. 1-Корунтуктар 3-бөлүм. 1-Корунтуктар 3-бөлүм 16-17 аяттар. Чогуу окуйбуз. Кудайдын ибадатканасы экениңерди, ичиңерде Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби? Ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Силер деп бул куткарылган адамдар жөнүндө айтылат. Куткарылган адамдын денеси бул ибадаткана болуп саналат. Эмне үчүн? Анткени ыйык рух биздин ичибизде жашагандыктан. 16-аятта болсо, Кудайдын ибадатканасы экениңерди билбейсиңерби? Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби? Албетте билишибиз керекпиз. 17-аятта. Ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Анткени Кудайдын ибадатканасы ыйык, ал эми ал ибадаткана силерсиңер. Ким ибадатканы талкаласа, ким деген сөз куткарылган адамдар. Ибадатканы талкалоо эмнени билдирет? Жыйын ичинде башка туура эмес окутуулар болгон болсо, же болбосо жыйында куткарылган адамдар жыйынды мындай бөлүп сала турган болсо, же болбосо моралдык жактан бир чоң күнөө кетире турган болсо, ошол ибадаткананы талкалаган болот. Эгерде ким Кудайдын ибадатканасын талкалаган болсо, анда Кудай аны талкалайт. Куткарылган адамдар тозокко барат деген сөз эмес. Куткарылган адам болгону менен ал дагы күнөө кетириши мүмкүн. Ошондуктан биз өтө этияттык менен, акырындык менен мамиле кылышыбыз керекпиз. Ыйык кызмат кылуучуларбыз. Эми ыйык кызмат кылуучу болуп туруп, ибадаткананы талкаласак болобу? Анткени бардык нерселер биздин ишенимибизди талкалай турган нерселерге түрткү болушу мүмкүн. Куткарылган адамдар бири-бирин көрө албастык, уруш талашта жашай бере турган болсо, анда алар бири-биринен ажырай башташат, бөлүнө башташат. Бул дагы чоң күнөө болот. Мисалы үчүн, Корунттагы бир туугандар алардын ичинен күнөө кетирген адамдар бар болчу. Ойношту кылуу күнөөсүн дагы кетирип, андан кийин тобо кылбаган адамдар дагы болгон эле. Моралдык жактан көп күнөө кетиришкен эле. Кудай талкалайт деген сөздүн мааниси, ал адамды Кудай жазалайт, Кудай соттойт. Кудайдын ибадатканасы ыйык болгондуктан эми силер дагы ыйык болгула. Ибадатканада Кудай өзү бар. Кудайга кызмат кылуучу жер. Ошондуктан биз ал ибадаткананы талкалабашыбыз керекпиз. Теңирдин ичинде экенибизди, Кудайдын үй бүлөсү ичинде экенибизди, Кудайдын үйүндө экенибизди, Кудайдын ибадатканасы экенибизди, ар бирибиз ошол ибадаткананын ичинде болуп, кызмат өтөгөн ыйык кызмат кылуучулар экенибизди билишибиз керекпиз. Анткени ыйык кызмат кылуучу Кудайга кызмат кылыш үчүн ал ыйык болушу керек. Теңирдин ичиндеги жашоо жөнүндө биз мындан ары дагы көп нерсеге үйрөнүшүбүз керекпиз. Анткени куткарылган адамдар эми өзүбүз каалагандай, оюбуздай жашай албайбыз. Анткени биз Кудайдын үй бүлөсүбүз. Ошол ибадатканадагы бир тирүү таш болуп саналабыз. Бардыгыбыз биримдикте Кудайга кызмат өтөгөн, биримдикте Кудайдын жакшы кабарын элдерге
жеткире турган, асман падышачылыгы үчүн кызмат өтө турган адамдарбыз. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай белгилеп койгон бул тарыхтын аягында жашап жатып, көптөгөн адамдардын ичинен бизди өзүңүзгө чакырып алып, куткарып алып, ыйыктап, өзүңүз чогуу болгон, чогуу иштеген жыйындын ичинде бизди жайгаштырып, сиздин өмүрүңүзгө, сиздин жетектөөңүзгө, коргооңузга тил алчаактык менен жашагандай болуп жардам бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Биз асман падышачылыгына бара турган адамдарбыз, үй бүлөбүз, мекендештербиз. Биздин ичибизде жашаган Кудайга биз кызмат өтөп, бири-бирибизди чын жүрөгүбүздөн сүйүп, бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашаганга жардам бериңиз. Биз бардыгыбыз сиз менен чогуу биримдикте болуп, рухий ибадатканы тургуза турган адамдар экенибизди түшүндүк. Биз кайрадан Ыйсадан алыстап жашай албайбыз. Бир коомдон бөлүнүп кете албайбыз. Биз менен чогуу болгон Ыйсанын күчүнө ээ болуп гана жашай алабыз. Мындан аркы жашообузда да Кудай өзүңүз жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.